Абдулла Ташевич, сизге ушу айыл чарба тармагы боюнча бир эки суроо берейин дедим эле. Өзүңүз ушу көп жылдан бери ушу айыл чарба тармагында активдүү бир ишмердик жүргүзүп келесиз. Бактап атыңыз, элдин баары билген бактап атыңызды билебиз. Ошо өзүңүздүн оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз, бүгүнкү күндө өзүңүз билгендей айыл чарба тармагы абдан мындай оор бир акыбалда, жылдан жылга ушу акырындан өзгөрүүлөр, жакшы өзгөрүүлөр бар деген ишеничтебиз. Ошо сиздин пикириңиз кандай ушу жалпы азыркы айыл чарба тармагынын абалы кандай баалайт элеңиз? Ассалаумағалейкум елдер, қандайсың? Жакшы, рахмат. Жақсы иштеп атасың ба? Жакшы, Кудайга шүгүр. Туризмге жақсы әрекеттер жасап атасың. Мына айыл чарба жөнүндө айтып кетсек, елдер бардыгы текучкага эле коюп жиберген да. Айыл чарба министрлиги ошол айыл чарбадагы саясатын такыр эптей албай атат. Мына ар бир райондо, ар бир айылда, мына ошол айыл чарба министрлигинде караштуу кишилердин бардыгына баягындай тапшырмалар берилип, деген круглый год саясат жүргүзүш керек да. Ар бир ошол көчөгө кирип, ошол жерде саясат жүргүзүп, туугандар, мына подсобный хозяйстволар бар, анан мына ошол приусадебный участоктор бар. Мына көп участоктарды мен байкаймын, Кыргыздын участогуна киргенде эле момундай картинада ортодо бир жаңгак турат. Анан парша баскан оорулуу бир 5-6 алма турат. Анан бир ряд менен бир теректерди эгип койгон. Ошол деген 5 сотик, 10-20 сотик жерди занимать этип, эч пайдасыз эле турат да. Мына ошол бир айылда эле 1000ден үй бар, 500ден үй бар. Кээ бирки айылдарда болсо 5000ден үйлөр бар. Ар бир көчөгө барып, ушундай консультацияларды берип, белгиле мына ушул бир түрдүү нөмөгө өтөдү. Эгерде дарак боло турган болсо, алма, өрүк, шабдалы деши мүмкүн. Же болбосо баягы жемиш боло турган болсо, помидор азыр жок болуп атат. Картошка ошол эле ушуларды ошол приусадебный участокторго отургузуп турганда, элдердин курсагы ток болмок да. Элдердин курсагы ток болмок да, анан кийин мына базардагы азыр кусачий баалар, бизде тиштеп аткан баалар, бизден ары өтүп кетмек да. Бул жумуштарды баягындай все хорошее, новое, это хорошо позабытое старое дейт да. Буну 30 жыл мурда ушундай саясат жүргөн. Айыл чарба министрлиги кадимкидей ар бир ошол үйгө кирип, ушуну саясатын жүргүзгөн да. Ооба. Ар бир үйгө. Мына мисалы үчүн көчө комитеттери, анан кийин баягындай аксакалдар кеңеши, ушулар жөнүндө тынымсыз баягындай айтып турулган да. Мына ошонун себебинен союз кезинде бар жок кеңирчилик болчу, молчулук болчу. Алма көп болчу, өрүк көп болчу, бар жок кенен болчу да. Демек, Абдулла Ташевич, мамлекеттин кайра жандандырыш керек. Демек, мамлекеттин туура эмес ушу саясат жүргүзгөндүктөн, маркетингдин, анализдин жоктугунан жана ошол элге бир тренингтердин, окуулардын өтпөгөндүн себеби ошо кыргыз дыйкандары мурдагы эле ошо пайда бербеген, эффективдүүлүгү аз болгон мөмө жемиштерди, дан, буудайларды айдап коюп эле жүрөт деп айтып атасыз да. Ошол эле учурда эксперттер айтып атат да, бизде абдан көп ошо фермердик хозяйстволор бар. Бирок ошо орточо эсеп менен бир фермерге Кыргызстан боюнча 2 гектардан эле жер тиет экен депчи. Бирок 2 гектар жер карап келгенде өтө эле аз экен да, ал жерге техника киргизе албайсың, өзүңө сатып ала албайсың. Эффективдүү иштетүү үчүн ошо 30дан 50 гектардын тегерегенде болсо бир кишиге. Ошондо ар бир киши өзүнө ошо техника алганга, технологияларды киргизгенге мындай умтулат эле деген ойлор бар. Ошо сиздин оюңуз боюнча ушу фермердик хозяйстволорду укрупнение кылып, чоң кылгандан, ошо майда чүйдөдөн арылганда бир ошо жыйынтыкка келебизби, жакшы жыйынтыкка? Ошол туура кадам болобу? Жок, бул туура эмес кадам болот. Себеби дегенде баягы Кыргызда накыл сөз бар. Көп суур ийин казбайт, ийин казса да кен казбайт дейт да. Бул жерде айыл чарба министрлиги сатуу жагын эле жолго коюп берсе эле, элдин баардыгы иштемек да. Сатуу жагын жолго коюп берсе. Азыр уже сатуу жагы уже жолго коюлуп атат. С учетом дефицита нашего. Биздин өлкөдөгү баягы мөмө жемиштин жетишпегендигинин себебинен уже дыйкандардын эмне өндүрсө дагы бардыгы уже сатылып калды да. Анан мына Россия мурда мисалы үчүн Европадан алып жеп жүргөн өрүк, алма, шабдалы буларды мына санкция жүргөндөн кийин, биздики баргандан кийин, биздикин попробовать этип жеп көргөндөн кийин, бул Европаныкы туфта турбайбы? Эч кандай таам жок экен. Это самое лучшее, это киргизская, оказывается, деп Кыргыздын жакшыча жемиши жакшы кете баштады. Ушул навал не? Ушунун волнасында биздикилер азыр немени хайпты кармап туруп,
өтө сонун мисалы үчүн айыл чарбаны көтөрүп салса болот да. Анан баягы неменде хозяйстволар азыркы мисалы үчүн кичинекей мисалы үчүн подсобный хозяйстволардан чыккан продукциянын 2% бере албайт алар чоңдор. Хотя у них мен билемин жерлери бар 50 гектар, 100 гектар, 400 гектар, 500 гектарлап жерлерди кармап турушат алар. Алар деген алар дагы именно ушул айыл чарба министрлигинин гана тилин алып, ошолор эски усулда иштегендиги үчүн ошонун жанындагы 4 гектар иштегендер алардан көбүрөөк киреше алып атат да. Азыркы жаңы технология келди, интенсивдүү багбанчылык келди, мына ушул кичке жерден көп түшүм алуу деген программа келди. Мына ушул эки эмени кармап туруп, биздин айыл чарба министрлиги азыр ушуну каттуу кармап туруп, мына өзүнүн 11 миң өзүнүн работнигине деген мындай тапшырманы берип туруп, ар бир көчөгө барып, именно ар бир үйгө кирип чыгып, ушунун саясатын жүргүзүш керек да. Мисалы үчүн мына мен өзүм тарапты айтайын, мына жаңарып Куршап тарапты, Болсадыр тарапты. Мына бизге мисалы үчүн Стенли деген слива бар. Ошону айдаш керек. Алабукага айдаш керек аны, Аксыга айдаш керек. Анан мына эмеге болсо, Баткен тарапка болсо, Бадам, Мисте, Өрүк, Килес ошолорду айдатыш керек. Ошентип эле бул жерде биздин айыл чарба министрлиги азыр мына өзүнө келип аткан өтө көп каражаттарды мына именно ушул жаңы технологияларды алып келип элдерди арзан посадочный материал менен анан урук менен камсыз кылууну, анан мына ушул саясатты жүргүзүүнү эле колго алсак, ушуну менен да бизде өтө сонун бурулуш болуп кетет да. Арзанчылык болот, экспортко направленный хозяйство болот. Мен айтсам бардыгы азыр таң калат да. Туугандар, бизде азыр 1 миллион 300 миң гектар жерде Аскар Акаев бизге бөлүп берген. Аны иштетип атабыз. Андан сырткары где-то бир 500 миң гектар фонддун жери бар. Аны дагы арендага берип айыл өкмөттөр иштетип атат. Андан сырткары бизде дагы 2 миллион жайыт комитетинин учетунда жазылган, бирок чөп чыкпаган бак отургузууга ылайыктуу дагы 2 миллион гектар жерибиз бар да. Мына ошону кошуп иштете турган болгондо бизде деген почти 3,5 миллион гектар жер 3 миллиард дарак отургузса боло турган жер болуп калат да. Анан элдин бардыгы айтат, Абдулла, сен бар жок деле бак кылдырып берсең, анан малды койду каякта багабыз деп ошентип беришет да. Туугандар, ошол бак болгон жерде суу чыгат, суу чыккан жерде ошонун түбүнө мына Кытайдын эмеси практикасы бар. Малайзия, Индонезия, Сингапур мисалы үчүн, тетиги Туркия мисалы үчүн аябай ошого өтүп атат. Алар не? Бул мал жей турган кормовой бурчактуулар, бабовыйлар. Ошолорду отургуза турган болсок, азыркы багып аткан малыбыздан 10 эсе көп мал багабыз дагы, анан несі жакшы, бул еттин бардыгы экологически чистый болот да, таза экологиялык эт болот. Түшүнүктүү. Эч кандай маселе жок. Малда багылат, бакта болмок да. Түшүнүктүү. Эң чоң сонун 3 маселени көтөрүп кеттиңиз. Ошо биринчиси мамлекеттин туура эмес саясаты же болбосо бирдиктүү бир комплекстүү саясаттын жүргүзбөгөндүгү. Экинчиси ушул жанакы багарный жерлерди, пастбищный хозяйстводагы жерлерди кайра ошолорду иштетип бактарак отургузуу. Анан ошо фермерлерге логистика жагын эгер камсыздап берсе, баарын ошо өстүрүп алат дедиңиз. Андан сырткары бул суу маселеси кандай турат? Дагы бул торгово-логистический борборлордун жоктугу кандай бул ошо таасирин берип жатат? Эми азыркы логистикалык борборлорду кура бергенде бизде элдер биздин мамлекетте андай пул жок, пока каражат жок да. Азыр биз мына түштүк тарапка бадам отургузуш керек. Бадамдын логистикасы мешокко салып койдум, контейнердин ичине алып кирип койдум, тура берет 3 жыл, эч нерсе болбойт. Түндүк тарапка болсо фундукту көбөйтүш керек. Мына түштүккө 2 миллиард фундук, түштүккө 2 миллиард бадам, миндаль. Түндүккө 2 миллиард дарак фундук отургузуп ала турган болсок эле, жыл сайын эч кандай логистика ызычуусу жок эле, мына Кытай менен эле Индия биздин покупатель, жыл сайын 40 миллиард доллардан кенен акча таап турсак болот. Эч ойлонбостон. Анан тем более фундук менен миндальга уход аябай жеңил да. Бутоо системасы өтө жеңил. Анан сууну көп деле талап кыла бербейт өзүнө. Мисалы үчүн бизде ушундай көчөттөр бар, абсолютно суусу жок эле, только күздө отургузуш керек, биринчи шарты болду. Ошон өсүп кете берет өзү. Ошондой шарттар бар. Түшүнүктүү. Мына биринчи ушудан баштап алышыбыз керек. Анан логистика, эмне үчүн логистика керек? Бизге логистика мисалы үчүн өзүбүздү, мисалы үчүн внутренний потреблениега, мисалы үчүн алманы сактап койгону, картошканы сактап койгону, основной баягы жей тургандарыбызды сактап койгону логистика керек. Логистика где-то бир мындай эсептеп көргөндө, где-то бир мисалы үчүн бир 700 миң тоннанын тегерегинде картошка жейт экенбиз. Анан кийин бар жок деле сактап кое турган, өзүбүздүн элге жете турган эле кылып алсак эле болду. Анан калганын болсо, мына миндаль менен фундукка беришибиз керек. Өтө жакшы. Мисалы үчүн бир фундук 180 килограммга чейин түшүм бере алат да. 5 доллардан сатканда эле уже нормально. Одно дерево тебе дает спокойно $50. Одно дерево.
Миндаль болсо 20 килограмм берет. Тоже с одного дерева спокойно можно зарабатывать 100 баксов. 10 доллардан эсептеп коелу. Ашыкча эсептебели, 10 доллардан эсептегенде деле, эгерде ушул планды жасай турган болсок, Кыргызстан жыл сайын 40 миллиард доллардан киреше алып турат. Это эки асман шарды курса боло турган каражат түшүп турат бизге. Жакшы. Жерлерде ушу суу жетишпегендигин көрүп атасызбы, суу дефицитин? Фермерлер мунун чечүү жолу кандай сизин оюңуз боюнча? Мен бунун чечүү жолу эң эле чечүү жолу бул деген мына тоодон келе аткан суулардын баардыгынын направлениясын муну деген мындай. Илгертен эле мен нарынга барганда ошол жерде калмактардын, арыктардын издерин көргөнмүн да. Буну ата бабалары жасап келген эч кандай технологиясы жок эле. Мына бир өзөндөн бир дөңдөн экинчи дөңгө суу чыгарып жүргөн. Азыр эми технология бар. Азыр бизге не керек? Элдар, билесизби? Азыр бизге 1 миллиард долларды айыл чарбага салыш керек. Анын ичинен 450 миллион долларды именно 100 миң агроном окутканды салыш керек да. 100 миң агроинженер. Сууну чече турган, илдеттерди, зыянкечтерди менен күрөшө ала турган. Ошол акылга салыш керек, акылга. Акылга салсак эле, мына мага окшогон айыл чарбаны түшүнгөн 100 миң агроном келе турган болсо, эч кандай проблема калбай калат Кыргызстанда. Туура айтасыз. Никаких проблем не останется. Ооба, билим барын жеңет эмеспи? Анан ушу суулар боюнча бир жакшы ойлоруңуз бар эмес беле? Неме дегенчи, жанагы бурабай машиналар керек депчи. Ооба, бизге азыр мына Кореяда эң чоң баягындай фирма бар. Аларга япондор дагы, Кытайлар дагы жете албай жүрөт. Вертикально 5200 метр, вертикально 9400 метр каза турган бурабай установкалары бар. Ошолордон жок эле дегенге Кыргызстанга 100дө алып келтирип, бардык жерлерди тешип, керек болсо мына Бишкектин смогу менен да күрөшүп койсо болот. Да спокойно. Жөн эле Бишкектин смогун жегип койсок болот, термальный сууларды алып чыгып. Термальный суу алып чыгып, көмүр жакпай эле. Отопление кылып. Бирок ошол экологияга канчалык зыянын берет? Ал ошо грунтовый сууларды, жер астындагы сууларды мындай кедейлетип жиберип зыянын келтирбейби экологияга? Экология жактан кандай болот? Эми мындай деп, эми биз кандай деп айтсам, мына биз мындай төбөдө турабыз да. Ооба. Мына бизден аккан сууларды мисалы үчүн бул деген ылдый көздөп агып кетип аткан суудан эле биз өзүбүздүн тиешебизди алып калабыз. Суу дальше агып кете берет. Болгону ошол Өзбекстанга, анан Түркменистанга, Казакстанга, Тажикстанга чыгып барайткан суунун көлөмүн азайтып коебуз, болду. Түшүнүктүү. Бизге эч кандай эмесе таасири болбойт. Түшүнүктүү. Абдулат Ташевич, эми дагы бир акыркы суроом болсун. Ушу өзүнүн ушу өзгөчө чет өлкөдө жүргөн мигрант мекендештерибизге бир мотивация болсун, ушу видеону көрүп калса, ушу бир-эки бир мисал айтып коесузбу? Сиздин көзүңүздө жаралган бир мындай успешный бир фермерский хозяйство кантип жаралды, азыр кандай бир эмелерге келди, кандай жетишкендиктерге келди? Эми менин көзүмчө мына биздин өзүбүздүкүн эле алайлы. Биз деле будан 3 жыл мурда жөн эле Түркиядан эле бирөөлөрдүн көчөтүн алып келип сатып жүргөн балдар элек. Азыр мына 7,5 гектар жерге бак кылып алдык өзүбүзгө. Ошонун түшүмүн быйылкысынын сатып, бул деле өзүнчө бир баягындай жетишкендик да. Андан кийин мынабы немени айта турган болсом, миграцияда жүргөн мына Жалал-Абадтын Кызыл Сеңир деген айылында ошол кызыл кызбы же кызылбы деген неме айыл өкмөттүн эмесинде ошол жерде Кыялбек деген жигит ошол жерге 100 гектар жерге бак жаратты да. Ошол дагы жигит дагы миграцияда иштейт, ал дагы ошол строительный бизнесте экен, ал деле. Жакшы. Ошону билем да. Бирок мына миграцияда жүргөн балдарга айтат элем, бул жака келишти азыр мисалы үчүн планировать этпеген болсо, мына ушул эле баягы биз дайыма элдерге айтып жүргөн малина, малина, крыжовник, голубика, черника, брусника, калина, куликуаны ошол Россияда отургузуп туруп, ошол Россиянын өзүнө сатып туруп эле сонун бизнес жасаса болот. Анан Россияда эмне көп, жер көп, 140 миллион гектар жери бар Россиянын. Мисалы үчүн ошол кээ бирки жерлеринде 1 гектар жерди частный собственникке 5 миң рубльге сатып атат. Эң кымбат жери 150 миң рубль экен, эң кымбат жери. Бизде азыр 150 миң рубльге керек болсо 10 сотик жер ала албайсың бизде. 10 сотик жер бербейт да. Даже 5 сотик жер ала албайсың. Мына ошол жакта жасаш керек да. Мына российский паспортуң барбы? Барып туруп эле бир жерден өзүңө частный собственникке жерди сатып алып, ошол жерден сельский управасына барып, ошол жерде мисалы үчүн узак мөөнөткө субсидия сураса болот. Бул деген абсолютно проценти жок, айыл чарбага берилип атат экен. 6 миллиондон 20 миллионго чейин берет экен. Ошону алып, сонун 100 уй байлай турган болсо, 100 голштен же болбосо швец уйун байлай турган болсо, күнүгө 100 миң рубль киреше алып турат экен. Түшүнүктүү. Күнүгө 100 миң рубль. Өтө жакшы иш да бул. Ооба, жакшы пикир бердиңиз биздин мекендештерге. Абдулат Ташевич, анда убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сиз менен дагы суроолор болсо байланышам. Эми сизде билимдүү кишиге суроолорубуз көп болот. Бүгүнкү эфирибиз узап кетпесин деп ушу 20 мүнөткө жетишели деп калдым. Сиз менен дагы көрүшкөнчө Абдулат Ташевич, ишиңизге ийгилик, чоң рахмат. Рахмат.